Бисмилля, алхамдулилля, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмайн. Урматтуу туугандар, Мухаммад ибн Атойда Сакандари рахматуллахи алейхи таандык Хикамул Атойян данышман сөздөрү деген китебинен сабак баштаганбыз. Мухаммад Сайд Рамазан Бутийдин берген түшүндүрмөсү менен, шархы менен биринчи хикматта жүрөбүз. Биринчи хикмат 2 бөлүктөн болду, бүгүн 3-чү бөлүк. Ушу менен биринчи хикмат соңуна чыгат деп үмүт кылам, иншалла. Анан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Астаиду билла ва атуху мин малиллахи аллази атакум" дейт. Ошол кедейлерге Кудай Таала силерге берген мал дөөлөттөн бергиле деп атат. Кудай Таала силерге мал дөөлөт берген, мына ошол Кудайым силерге берген мал дөөлөттөн кедейлерге бергиле деп атат да. Анан кедейлерге бере турган келгенде астаиду билла ман заллази юқридуллаха қардан хасанан файдуифаху лага дуафан касира. Алла Таалага көркөм карыз бере турган бирөө жарым барбы? Аллах анын сыйлыгын эселеп кайтарсын дейт. Яни ошол кедейлерге берсеңер, Аллахка бергендей болосуңар. Алла жолунда сарптасаңар, муктаждарга берсеңер, Аллага бергендей де болосуңар. Эми ошо Аллага көркөм карыз бере турган бирөө жарым барбы? Аллах анын сообун эселеп кайтарсын дегенде, Кудай Таала өзү берген эле бизге берген мал мүлктөн кедейлерге сарптагыла, ошону менен силер Кудайга карыз бергендей эле болосуңар, Кудайым силерге аны эселеп кайтарып берет дегендей эле кылган удхулул жанната бима кунтум таамалун, кылган амалдарыңар себептүү бейишке киргиле дегенде деле ошол сыяктуу. Ошол амалга ден соолук берген, мүмкүнчүлүк берген, кудурет жаратып берген, обстоятельстволор түзүп берген ошол эле кайра эле Кудай Таала болуп атат дагы. Болгону ал жерде биздин катышыбыз эмнеде болуп атат? Ниет кылып койгондугубузда да. Баягы кичинекей бала ниет кылып койгону сыяктуу эле. Анан ошого Кудайым бизге сыйлык берет экен. Демек, бул жерде жанакыны билип коюшубуз керек. Жана суроо өйрөтпайбы? Удхулул жанната бима кунтум таамалун, бейишке киргиле кылган амалдарыңар себептүү дегендеги себептүү деген сөздү ба тамгасын бул жерде сенин амалың алып келген жок дейт. Амалың себептүү бейишке кирген. Ошол амалыңды себеп кылып койгон, арзыбаган амалыңды себеп кылып койгон бул Алла Тааланын мээримдүүлүгү, анын айкөлдүгү болуп атат. Ошону түшүнгүн дейт. Демек, биз мына ушул жерден пайгамбар алейхиссалату вассаламдын силердин эч кимиңерди амалынын жеке өзү бейишке киргизе албайт деген сөзүнүн маанисин ушул жерден түшүнөбүз, ушул жерден даамдайбыз дейт. Бирок ушул жерден бир нерсени биз өзүбүздөн сурашыбыз керек. Бул жерде Кудай Таала бизге бейишке киргизүүнү уада кылып жатат мээрими менен, бирок ошол эле мезгилде кайра ибадат кылууну талап кылып жатат. Ортодо мындай бир карама каршылык жокпу? Сурап көрөлчү дейт. Мындай бейишке кирүүгө уада кылганы менен ошол эле момент ибадат кылып атат, демек ибадат менен эле бейишке кире турбайбызбы дегендей бир карама каршылык чыгып калбайбы дейт. Жок дейт, андай карама каршылык жок дейт. Анткени себеби ибадат бул биздин мойнубуздагы Кудай Таала үчүн өтөй турган бул биздин милдетибиз. Кудайдын биздеги акысы бул ибадат. Демек, биз Кудайга ибадат кылабыз анын кулу болгондугубуз үчүн. Кудай Таала бизге бейишти берет, биз ага акылуу болгондугу үчүн эмес, бизге мээримдүү болгондугу үчүн, бизге кечиримдүү болгондугу үчүн бейишти берет. Акылуу болгондугубуз үчүн эмес. Ошого Алла Таала эзелки өкүмү менен эле эмне деп чечим чыгарып койгон? Адамдардын арасынан Алланын мээримине эң ылайыктуусу, эң акылуусу Кудай Тааланын акысын көбүрөөк өтөгөндөр деп. Бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде астаиду билла ва рахмати васиат кулла шайин фасактубуха лиллазина яттакун. Менин мээримим бардык нерсени курчап алган жана ал мээримимди мен такыбалар үчүн жазып коёмун деп жатат дейт. Демек, эч ким мынтип айта көрбөсүн дейт. Мен Алла Тааланын мээримине жана кечиримине эмне муктаждыгым бар, эгерде мен момун болсом жана такыба болсом деп мынтип айта көрбөсүн. Эмнеге? Анткени ыйман жана Кудайдан коркуу, такыбалык деп коебуз. Бул экөөнүн эч бирөөсү сен боло турган белегиңдин, боло турган сыйлыгыңдын, кире турган бейишиңдин баасы эмес дейт. Ыйман жана Кудайдан коркуу. Бул ыйман жана Кудайдан коркуу сенин мойнуңдагы Кудай үчүн аткара турган сенин милдетиң дейт.
Качан мойнуңдагы бул милдетиңди өтөгөндө сен ал милдетиңди өтөгөндөн кийин анын ордуна бир нерсе алууга укуктуу эмессиң дейт. Арабтарда мындай сөз бар. Рахмат, Алла ыраазы болсун десең, ла шукра алал важиб деп коет. Милдеттүү нерсеге шүгүр келтирүүгө кажет жок дейт. Мисалы, менин милдетим ата-энемди багыш. Эгер ата-энем картайып, менин колумда болуп калса, мен үйдүн кичүүсү болуп, же башка бир себептен улам ата-энем менин колумда болуп калса, ата-энени багыш бул менин милдетим. Ата-энем балам сен бизди багып атасың, рахмат, рахмат деп монткенге дагы мажбур эме, милдеттүү эмес, анткени бул менин милдетим да. Ошого айтып коет, сен милдетиңди өтөш менен рахмат угууга ушундай шүгүр угууга сенин акың деле жок дейт да. Ошого баягы кичпейилдүүлүк менен мен милдетимди деле өтөдүм, сизге айкөлдүк деле кылып ийген жокмун, сиздин рахматыңызга деле мен арзыган жокмун деген маанинде айтылгандай, сен такыбалык кылсаң, ыйман келтирсең, сен Кудай Таалага бир айкөлдүк кылганың жок. Сен Кудай алдындагы милдетиңди өтөдүң. Милдетти өтөш менен анын ордуна бир нерсе талап кылынбайт. Демек, ал бейиш Кудай Тааланын сага болгон айкөлдүгү, мээримдүүлүгү жана кечиримдүүлүгү. Эми биз Ибн Атойланын сөзүнө кайталы дагы Ибн Атойла бизди эскертип жаткан маанилүү маанисине көңүл буралы. Ал кандай? Амалга таянып алгандын аламаты ката кетирген учурда, күнөө кылып алганда үмүттүн азайып калуусу. Тагыраак айтканда, Аллах Таала сенин кылган амалыңа сыйлык, Аллах сага сыйлык берүүсүндө, яни сага бейишти берүүсүндө амалыңа таянып алгандыгыңдын натыйжаларынын эң коркунучтуусу күнөө кылып алганыңда анын кечиримине болгон үмүтүңдүн азайып калуусу. Эми бул эки иштин ортосунда мындай эри шаркактык бар дейт. Эри шаркактык ажырагыс бир нерсе бар дейт. Кандай нерсе? Ол жерде күнөө кылдың, күнөө кылганда Аллахтын мээримине, кечиримине болгон үмүтүң азайып кетип атат дейт. Азайып кетип атат дейт да. Күнөө кылдың, Аллахтын мээриминен, кечириминен үмүтүң азайып кетти. Эри шаркактык, бери шаркак кетип атабы дейт. Демек, бул жерде бир эле жол бар дейт. Бул туура эмес дейт. Бул туура эмес дейт. Бир эле жол дейт бул жерде. Алла Тааланын мээриминен жана анын кечириминен ката кетирген мезгилде үмүтүңдүн азайып кетпөөсү үчүн бир эле жол бар. Ал качан сени оомат коштоп жүргөн мезгилде жакшы амал кылууга, амалыңа таянып албаштыгың дейт. Мына ошол учурда эки абалда тең сен Кудай Тааланын берешендүүлүгүнө, жоомарттыгына көңүл бурган болосуң. Эки абалда тең анан канчалык Кудай Тааланын каарынан жана анын жазасынан корксоң, ошого барабар андан кем калбагандай анын мээримине болгон дагы үмүт сени коштоп жүргөн болот дейт да. Бир эле жол, ооматың келип жакшы амал кылып атсаң дагы, тахажжудуң калбай, адамдар мамилең сонун болуп, ибадатың сонун болуп, ооматың келип жакшынакай ибадат кылып аткан чагыңда дагы, ибадаттан супсак болуп күнөө кылып турган чакта дагы, эки абалда тең сен амалыңа таянбай турган болсоң, ошондо сенде анан мындай бир туруктуулук жаралат дейт да. Ар дайым Кудай Тааладан коркосуң, анын азабынан коркосуң, ошого барабар анын мээриминен, ырайымынан дагы үмүт кылып турасың дейт. Демек, Кудай Тааланын каарынан жана анын жазасынан коркуш бул важип болот. Ошол эле мезгилде анын мээримине жана айкөлдүгүнө болгон үмүт менен чогуу болуусу. Кудайдан коркуу коштолуш керек экен, анын мээримине болгон үмүт менен. Шариаттын талабы ушул экен. Өгө чогуу жүрүш керек экен. Анткени себеби кайсыл гана инсан болбосун, рубубият Кудай Тааланын акысын өтөөдө кемчилик сөзсүз кетирет экен. Кайсыл гана акыбалында, кайсыл гана жагдайда болбосун. Ошондуктан Кудай Тааланын акысын өтөөдө сөзсүз түрдө кемчилигин көргөн соң,
Бул адамды эки сезим ар бир акыбалда өзүнө тартып туруш керек экен. Биринчиси Кудай Тааланын айкөлдүгүнө жана кечиримдүүлүгүнө болгон үмүтү. Экинчиси ошол милдетимди Кудай алдында жакшы өтөй албайтам дегенден улам пайда болгон уялуу жана коркунуч сезим. Ушул экөө сени коштоп жүрүш керек экен. Биринчи сезим экинчи сезимге, экинчи сезим биринчи сезимге каршы келбеш керек. Экөө тең ушундай балансировка болуп жүрүш керек. Эгерде итаатка Кудайым оомат берип, жакшынакай түз ибадатын кылып, жакшынакай жүргөн болсо, биринчи сезими көбөйүп кетпеш керек. Эгерде бир аз ибадатта супсак болуп, Кудай алдында милдетин өтөөдө супсак болуп калса, экинчи сезими дагы күчөп кетпеш керек да. Анткени себеби эмнеге? Анткени бул ар бир акыбалында өзүнүн итааттарына, өзүнүн кылып аткан ибадаттарына баа бербеш керек. Мен намаз окуп атам, Кудайга шүгүр, мен момча намаз окуп койдум, момча ибадат кылып койдум деп өзүнүн амалдарына баа берип, баа бере турган болсо, анда жанакы биринчи сезими өсүп кетет да. Анан анан Алла Тааланын рахматына эмес, өзүнүн амалына таяна турганында таянып баштайт. Болбосо бул ар бир акыбалда ошол коркуу менен үмүттүн ортосунда болуш керек. Эми бул жерден шайтан келтирип мындай деп васваса салышы мүмкүн дейт. Анда бу айтып аткан сөзүңө караганда бардык итаат жана Кудай Таала болгон курбандык, жакындоо, мунун бардыгы мындайт да, лайса лахизан айю даурин фи тафаддулиллахи алал абд. Демек, кеп Кудай Тааланын айкөлдүгүнө, мээримдүүлүгүнө бар такалып атса, анда ибадат менен курбанчылыктын, итааттын ролу деле жок турбайбы? Анда ибадатка жүз бурунун курбандык кылуунун эмне мааниси калат? Жыргап жүрө берели анда Кудай Таала мээримдүү, Кудай Таала кечиримдүү, пайлибон менин амалым, ибадаттарым чаңга арзыбайт экен, түккө арзыбайт экен деп Кудайдын мээримине таянып жүрө берели деп сага шайтан васваса салышы мүмкүн дейт. Бирок ушул жерден билип койгон дейт. Бул шайтандын васвасасы Ибну Атоиланын хикматына биз шарыктагандан улам келген натыйжа эмес дейт. Жана ушул жаатта таухид аалымдарын айткан сөзүнөн улам келген натыйжа эмес дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мынтип атпайбы дейт. Рахмати, яни бул васвасаны сен ушуга түртүп атасың, сен ушул хикматты айтып атып, шарх кылып атып, түшүндүрмө айтып атып, ушул натыйжага сен алып бардың. Значит, жыргап жүрө берели анда Алла Кудай Таала мээримдүү экен деп, ошо сеникинен ушул натыйжа чыкты деп айтпагын дейт. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мынтип атпайбы дейт. Рахмати васиат кулла шей. Менин мээримим бардык нерсени курчап турат, бардыгына кеңдик кылат. Анан саактубуха линнаси жамиан, аят угандысында анан мен ал мээримдүүлүгүмдү бардык адамзатка жазамын деген жок да дейт. Аяттын уландысында фасаактубуха лиллазина яттакун, ал мээримдүүлүгүмдү Кудайдан корккондор үчүн жазамын деп жатпайбы дейт. Демек бул жерде эки нерсе бар. Инсандын Кудайга болгон кулчулугу ал эки нерсени эч качан ажырай албайт дейт. Биринчиси дейт, хидаяттын жолуна түшүш керек, Кудай Тааланын буйруктарын карманыш керек, анын тыйыларынан тыйыш керек дейт биринчиси. Экинчиси, Алла Тааланын мээрими менен, анын кечирими менен сыйлыкка жана бейишке ээ болоорун билиш керек дейт. Ушул эки нерсе инсандын Кудайга болгон кулчулугунан эч ажырабаш керек дейт. Бири хидаят жолуга түш, Кудай Тааланын буйруктарын карман, туруктуулук менен тыюларынан тыйыл. Экинчиси, мен кыйратып койдум дебей, эгер кечирилсем, эгер Кудайдын бейишине ээ болсом, анда мен амалым менен эмес, Кудай Тааланын мээрими менен, анан айкөлдүгүм менен ушул нерсеге жеттим деген эки нерсе мусулмандын кулчулук сезиминен эч качан ажырап калбаш керек дейт. Дайым сопровождать этип жүрүш керек дейт бул эки сезим сени.
Анан да Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мынтип жатпайбы? Астагфиру билла ва инни лагаффарун лиман таба ва амана ва амила солихан сумма иhtада дейт. Чындыгында мен тооба келтирип, жана ыйман келтирип, жана солих амалдарды кылып, түз жолго түшкөндөргө өтө кечиримдүүмүн деп атат да. Демек, ыйман келтириш жана солих амалдарды кылыш бул важип. Ал эми ага болгон сыйлык кайсыл эшиктен келип жатат, кайсыл жолдон келип жатат? Акылы чыгуу эшигинен келип жаткан жок. Кудай Таала мынтип айткан жок да. Мен тооба келтирип, ыйман келтирип, жакшы иштерди кылып, соң түз жолго түшкөндөрдүн акысын беремин деген жок да. Алар акылы чыкты, мен акысын берем деп. Мен аларга өтө кечиримдүүмүн деп атат. Сен тооба келтирсең, жакшы иштерди кылсаң, туура жолго түшсөң, сыйлык берем деп, мен аларга кечиримдүүмүн деп. Демек, ыйман жана жакшы амалдарды кылыш бул важип. Анын сыйлыгы акы болуу жолу менен эмес, Алла Таала акылуу болуу жолу менен эмес, Алла Тааланын кечирим эшиги аркылуу, Алла Тааланын мээрим жолу аркылуу ишке ашып жатат. Аятта ошондой деп жатпайбы? Демек, мына аят ва инни лагаффарун лиман таба ва амана ва амила солихан сумма иhtада дегенде, кара, бул сыйлыкка, бейишке амал келтирип, ыйман келтирип, амал кылып дагы, бирок Алла Тааланын мээрим жолу аркылуу жеткенбиз. Анан иннани би хукми убудияти лиллахи унаффизу авамираху дейт. Мен Кудай Тааланын буйруктарын ага болгон кулчулугумдун талабы менен өтөймүн. Бул Кудай Тааланын менин мойнумдагы бир милдет акысы. Соң алаканымды асманга жайып, о жараткан эгем, мен сенин пендеңмин, кулуңмун, кулуңдун баласымын. Аял кишини шариатта күң деп коет, ал деле кул. Ошол кулду обоненин баласымын, менин көкүлүм сенин колуңда, мага кандай өкүм чыгарган болсоң ошонун баардыгы адилеттүү. Мен сенин мээримиңди сураймын, мага мамиле кыл, мен ага ылайыктуу болгон нерсе менен эмес, сен өзүң ылайыктуу болгон шекилде мага мамиле кылгын. Анткени сен Кур'ан-ы Каримде кул куллун я'малу аля шакилати айткын, ар ким өзүнүн шекилине жараша иш кылат деп айткансың. Менин шекилим бул күнөө кылыш, жаза басып ката кетириш. Ошол менин шекилим менен мага мамиле кылбагын, өзүңдүн шекилиң менен мага мамиле кыл. Сен Кур'ан-ы Каримде ар ким өзүнүн шекилине жараша мамиле кылат дегенсиң. Сенин шекилиң бул мээримдүүлүк, ырайымдуулук, о жараткан Алла мага ырайым кыл. Сенин шекилиң бул кечиримдүүлүк, мени кечиргин деп мен дуа кыламын дейт. Анан ушул сөздү мен айтамын Алла Тааладан, өзүмдүн кылган амалыма эч бир сыйлыкты талап кылбастан, өзүмдүн алсыздыгымдын талабы менен, өзүмдүн Аллага муктаждыгымдын талабы менен Кудай Тааладан мээрим сураймын, Кудай Тааладан бейиш сураймын. Кудум эле жанакы селсаяк тентиген бомуш бир муктаждыгын бир байдан үмүт кылып сурагандай өңүттөн мен сурайм дейт сенден бейиштичи. Мындай бир кулчулуктун чучугун айтып берип атат да. Шеңиреңдеп мен Кудайга шүгүр намазымды окуп койдум, Алла жолунда акчаларымды сарптап атам деп эмес, жанакы кудум эле жанакы селсаяк бомуш бирөөнөн байкуш жалдырап бир муктаждыгын сурагандай болуп мен сенден сураймын дейт да. Мындай эч кыйратып өткөрүп койгонум жок дейт, сенден мындай бир керсейип сурагандайчы, мындай акымды бер деп сурагандай. Жалдырап сураймын дейт да. Бирок сен бул жерде айтышың мүмкүн дейт. Кара, бул жерде мындай болуп атат да, мен бул жерден маселени кабыргасынан коет да. Маселени кабыргасынан коет бул жерден. Амалга таянып алгандын аламаты ката кетирип, күнөө кылып алганда Аллахтын кечиримине болгон үмүттүн азайып калуусу деп жатпайбы? Анан бул нерсе туура эмес деп атат да. Анан бир суроо берип атат да. Кудай Таала күнөөкөрлөрдү коркутуп жатпайбы? Өзүнүн ачуусу менен, каарынан, жазасынан коркутуп жатпайбы? Анан Кудай Таала күнөө кылсаң,
жана күнөөкөр болсоң, момдай менин ачуум келет, момдай жазалар бар деп жатса, анан менен күнөө кылып алсам, кантип менин үмүтүм азайбайт? Азаят да. Десе, анан Алла Таала еще Кур'ани Каримде фасактубуха лиллазина яттакун, мен мээримдүүлүгүмдү Кудайдан корккондорго жазамын. А менин күнөө кылганым такыбалыкка дал келбейт, Кудайдан коркууга жатпайт. Анан кантип менин үмүтүм азайбасын деп маселени кабыргасынан коюп бирөө суроо берсе, жообу дейт. Алла Тааланын берешендүүлүгүн жана анын кечиримин ар дайым үмүт кылуусу талап кылынган күнөөкөр Аллах Таалага анын тооба эшигинен башка эшик аркылуу кирүүсү мүмкүн эмес дейт. Ал Кудай Таалага үмүт менен тооба эшиги гана аркылуу жүздөнөт дейт. Тооба эшиги жок туруп, ал Кудай Тааланын кечиримине жүздөнө албайт дейт. Бул жерде үмүтүң азайбасын кандай болгон акыбалда дагы деп атат да. Канчалык күнөөкөр болсоң дагы. Шариатта талап кылынган нерсе Кудай Тааланын берешендүүлүгүн, кечиримдүүлүгүн ар дайым сен үмүт кылышың керек, кандай гана күнөөкөр болсоң дагы, бирок ошол үмүт кылууң Кудай Тааланын тооба эшиги аркылуу гана болот дейт. Тооба эшиги жок туруп үмүт кылуу бул болбойт дейт. Мисалы дейт, Кудай Тааланын кечиримин талап кылып, эшигин каккылап аткан бир күнөөкөрдү карайлычы дейт. Ошол адам күнөөсүнө тоң моюндук кылып, анан тентип жүргөн, адашып жүргөн күнөөлөрүнөн рахат алып туруп эшикти каккылоосу мүмкүнбү дейт. Бул Кудай Тааланын алдында, мындай пенденин Кудай алдындагы мамилеси биякта турсун, адамдар менен болгон мамилесинде, адеп ахлактын өлчөмүндө, инсанияттын сезимдеринин өлчөмдөрүндө дагы буга жол берилбештиги ачык айкын го дейт. Мисалы, башка жерде айтат, мисалы, сен шефтикке ишиң түшүп калып кирген тасың да, анан косяктарың толтура, орусча айткандачы. Анан уялбай дагы айлыгыңан тышкары баламды үйлөп атты беле мага деген $2000 карызга берип туруңузчу деп сурап кирген тасың. Анан шеф сени колоп чыгат да, сен өзүң иттак берки милдеттериңди аткарбай жүрсөңчү. Анын сыңарындай бул жерде күнөөлөрүңөн сыгылбай туруп, күнөөлөрүңөн уялбай туруп, анан сен Кудай Тааланын тооба эшигин каккылооң мүмкүнбү дейт. Ким Кудай Тааланын тооба эшигин каккылап аткан болсо, анда ал сөзсүз түрдө күнөөсүн ошол жерден токтотуп, өкүнүп, жийиркенип, анан тооба эшигин каккылап аткан болот да. Анан тооба кылып атып, анан походу дуа кылып атып, бирок тигинин по-любому таштабайм мен, таштай албайм тигини деп, анда тооба мындай тооба болбойт да. Тообанын 3 шарты бар го. Мисалычы. Демек, ошол күнөөкөрдүн жан дүйнөсүндө Кудай Тааланын кечиримине болгон үмүтү канчалык жанса, ошончолук тообанын стимулу дагы жанат. Ошончолук өкүнүүсү ошончолук күчөйт. Ошончолук күнөөнү токтотууга ошончолук бел байлайт. Анан качан ушундай чынчыл тооба келтиргенде, ошол мезгилде аны менен биргеликте Кудай Тааланын кечиримине болгон үмүтү дагы бөксөрбөй турган үмүт жанат ошондо. Демек, талап кылынган нерсе Кудай Тааланын китебинде астайды биле алам я'лам анналлаху ва якбалу таубатан ибади ва яхузу садакати ва анналлаху ва таввабур рахим. Алар билишпедиби Алла Таала пенделеринен тообасын кабыл кылат экендиги жана Аллах садакаларды кабыл кылат экендиги жана Алла Таала тообаларды кабыл кылуучу мээримдүү экендигин билишпедиби дейт. Демек, ушул аятта Кудай Таала пенделери канча тооба кылса да, канча күнөөкөр кылса дагы, чындап тооба кылса, тообаны кабыл кыла тургандыгын айтып атат. Аягында кайра тавваб, Алла Таала көп тообаларды кабыл кыла турган бир зат экендигин кабар берип жатат. Жана пайгамбарыбыздын хадиси кудсиин дагы окуш мусулманга милдет го дейт. Мына хадис кудси. Мисалы, азнаба абди замбан,
Алла Таала айтат экен да, менин пендем күнөө кылып алды. Анан айтат, о Алла, мен күнөө кылдым, мени кечире көр деп. Ошондо Аллах Табарака ва Таала пендем күнөө кылды. Жана ал билди, анын күнөөсүн кечире турган, жана күнөө себептүү жаза бере турган эгеси бар экендигин. Ошого мен кечирдим дейт. Соң пенде убакыт өтүп кайра баягы күнөөнү кайталап алат. Алла анан эй жараткан эгем, мен кайра күнөө кылып алдым дегенде Алла Таала пендем күнөө кылып алды. Анан анын күнөө себептүү, аны жазалай турган, аны кечире турган эгеси бар экендигин билди деп айтат экен. Соң пенде барып кайра күнөө кылып алат экен. Кайра о Кудай, мен күнөө кылып алдым, мени кечир деп тоба кылат экен. Алла Таала айтат экен, пендем күнөө кылды, жана анын эгеси бар экендигин билди. Ошол күнөө себептүү кармай турган, жана анын күнөөсүн кечире турган. Мен пендемдин күнөөсүн кечирдим. Пендем канча муну кайталаса дагы мен кечире берем дейт да. Бирок бул жерден башка жерде айтат. Бул жерде тоба кылып аткан мезгилдеги чечим шарт да. Мисалы, тоба кылып атканда 3 шарт бар да. Бирөөсү ошол замат дароо күнөөнү токтотуш. Тоба кылып атасың, бирок пока азыр кыла турайын, шарт момундай болуп атпайбы, анан буюрсаң кийинчерээк токтотуп коем да деп. Анда ошо тобага кирбейт алчы. Сразу ошол момент күнөөнү ташташ керек. Бир. Экинчиси ошого өкүнүш керек. Эстеген сайын жыргап, кайф кармап, охаттан көрө ошол күндөр айы дебей, жийиркенип ошону эстеген адам уялып кетиш керек. Үчүнчүсү, келечекте кылбайм деп чечим чыгаш керек. Ошол мезгилде чынчыл болсо болду. 1 сааттан кийин пенде кайра күнөө кылбашы мүмкүн, пенде да. 1 жумадан кийин, 1 айдан кийин, 1 күндөн кийин кайра эле пенде күнөө кылып алат. Бирок ошол убакыт, ошол секунд чынчыл болуш керек да. Анан ошол дуа кылып атып, анан походу ошол эле момент тилиң ал тоба эмес да. Мына ошондой тоба айтылып атат бул жердечи. Демек, тоба бул жерде зарыл, бул жерде тоба зарыл. Үмүттүн ар дайым күнөөкөрдүн жан дүйнөсүндө үмүттүн сакталып туруусуна тоба бул жападан жалгыз бир жол. Ал эми күнөөсүнө дайым күнөөсүн уланткан адам эч бир ойго келбестен тоба кылуу, ойго келбестен күнөөсүн уланткан адам бул Кудай Тааланын мээримине эле үмүт кылбайт. Мисалы, кыздар менен жүргөн адамдар бар. Мактанат. Тигинсин айтып берип, мунусун айтып берип, Кудай сактасын. Анан келечекте дагы анын оюнда жок. Ал зынаны токтотоюн дегенчи. Эми күнөөнү токтотоюн деген ою жок адам Кудай Тааланын мээримине үмүт кылабы бул адамчы? Соң мен сага баяндап берген, жана айтып ачыктап өткөн нерседе бул нерсе дагы ачык-ачыкты, мунун карама каршылыгы дагы иштетилет. Демек, кетенчиктеп, амалың супсак болуп турган мезгилде Кудайга болгон мээрим, Кудайдын кечиримине болгон үмүтүң азайып кетпесин. Эгер үмүтүң азайып кетсе, бул знак того, что сен амалыңа таянасың. Ушуну эле тескери дагы иштейт дейт. Эгерде ооматың келип, жакшы ибадат кылып турган мезгилде үмүтүң көбөйүп кетсе, анда бул дагы тиги амалыңа таянып алгандыгынын аламаты дейт. Анте турган болсо, бул барып адамды эмнеге алып барат дейт? Таалли алалло дейт. Уже мен уже бейиштикмин да. Мен уже периште болуп калдым. Мен өлсөм эле бейишке түшөм деп таалли алалло деп коет. Кудай Тааланын атынан Кудайга гана таандык болгон, жана Кудайга таандык болгон илим, жана Кудайга таандык болгон чечимде Кудайдын ордун талашып, мен бейишке түшөм деп, ошонун илимин билип, илимин даба кылып, чечими чыгарып койсун да. Мен бейишке түшпөсөм, ким бейишке түшөт деп, тескерисинче мунун бул жагы да иштейт дейт. Бул хикматтын немесин, маанисин адам өзүнө неметпесе, биягы да иштеп кетет дейт. Буга чейин тиги күнөө жагын айтып келбедикпи? Биягы дагы иштеп кететкен дагы адам өзүн бейиштикмин деп ойлоп алат экен да. Демек, ар дайым бунун натыйжасы барып ушул амалга таянгандан болот экен да. Муну менен сабагыбыз бүтпөй калды. Эмкиде толуктап коелу иншалла. Субханаллахи ва бихамдиhi ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.